Мынакей ардактуу телегөрүүчүлөр, Алтынбек Борошовдун аткаруусуна жагымдуу музыкалык чыгарма жаңырып өттү. Кудай буйрса, сапарыбызды алдыңыз жолу антмакчыбыз. Мынакей айта кетчү нерсе, мынакей бүгүнкү күндө өзгөчө жагымдуу кимде ким активдүү катышып, жагымдуу суроолорун узаткан болсо, ар бир айдын 6-сында өтө турган Рахман Азыков агабыз тартуулаган күлкү кечесине чакырмакчыбыз. Мынакей мындай жакшынакай жагымдуу 2 билетти алдыңкы мүнөттөрдө ойнотобуз. Жана ошондой эле бүгүн дагы биздин коногубуз жагымдуу билеттерин ала келген экен. Ким деп турсаңыз, азыр мен тааныштырып кетейин. Мынакей албетте өзү жаш болсо дагы көптөгөн кыргыз элине өзүнүн ак эмгегин арнап жүргөн Кыргыз Гербени журналынын жана ошондой эле Гербен, Кыз жигит, Шамбала, Сүйүү махабат гезиттеринин башкы редактору Гүлбайрат Турумова эжекебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Маанайыңыз кандай? Маанай жакшы. Кудай буйрса, аман эсен келип алдыңыз. Келип алдык. Эшикте маанай да ачык болуп, эшикте бүгүн тим эле аябай жаркырап турат го. Өзүм да сүйүндүм күн ачылып калганына. Ошондо эң эле күн чыгып кетсе көрсөтсү келип аткан турасызбы деппи? Ошо. Албетте келсе эми кыргыз эли менен саламдашып, амандашып алыңыз, андан кийин эфирибизди баштайлы. Биринчиден ошо жалпы кыргыз элиме өзүм баягы чыгармачыл адам болгондон кийин кыргыз элиме тынччылык каалайм. Үй бүлөгө дагы бакыт, ар дайым ошо бала чакалары менен, үй бүлөсү менен аман эсен болсун. Дүйнөдө эмне жакшылык болсо ошонун баары болуп турсун. Анан заманыбыз оңолсун. Элибизде тынччылык болсун, эл журтубузда. Ошондой эле силердин дагы чыгармачылыгыңарга ийгилик. Чыгармачылык Пирамида каналына да чоң ийгиликтерди каалайм. Баракелде. Ошо эң башкысы ушинтип эле бизге окшогон чыгармачыл адамдарды ушул мага окшотуп чакырып турсаңар, бул эң жакшы жетишкендик деп ойлойм силерге дагы. Рахмат. Жакшы. Анан мынакей бүгүнкү күндө өзгөчө жагымдуу жаңылыктар менен келген кезиңиз экен. Мынакей сиз буга чейин журналист катары, башкы редактор катары таанып жүрсөк, эми бүгүнтөн баштап ырчы катары дагы таанысак болот экен дейли. Мынакей Кудай буйрса, ушул Сейдек борборунда өтө турган 12-октябрда Кыргыз Казак достугу 2019 долбоору 4-сезон деген жакшынакай жагымдуу концертти уюштуруп жаткан кезиңиз экен. Не себептен ырчы болоюн деп чечтиңизчи? Баягы бара-бара улам жаш өткөн сайын илхом ачылып, ырчы болгуңуз келип, ушундай нерселер ойгоно баштайт экенби? Негизи мен өзүм деген бала чагымда эле мектепте ырдап жүрчүмүн да. Ошо 4-классыман баштап эле ырдап жүрчүмүн. Анан баягы жогорку окуу жайга окуп, андан кийин турмушка чыгып дегендей бала чакалуу болуп, ортодо эми пауз болуп кетти да көпкө чейин. Балдар чоңойгончо бизде деген биздин убакта деген азыр ырчыларды антип бакташ эмес. Ырчы десе эле элдин жүрөгү түшчү. Анан ошон үчүн баягы келинчегиңди ырчы дебе, жолдошуңду баягы шопур дебе дегендей бир макалдар чыкты эле го ошол убакта. Ошондон улам ырчылык андай деле ал убакта көңүл бурган эмесмин. Анан могу баягы Алмаз Атамбаев бар го, президентибиз мурунку, ошол баягы элдик таланттар деп, андан башка Шайыр апалар деп чыгарышпады. Ошондо анан элдин баары эле ырдап баштаганда мен дагы бир ырдап көрөйүн деп өзүмдү сынап көрдүм да, сынап көрөйүн деп. Ошо жана Сонунбек Кадырова уюштурган элдик талант деген долбоорго барып катыштым. Катышканда эле ал айтты, жакшы үнүң бар экен, ырдасаң болот экен, сенде талант бар турбайбы, эмнеге буга чейин сен ырдаган жоксуң деген сунуштарын айтып, анан мен бир 3-4 жолу ошолордун долбоорунда ырдап жүрдүм. Андан кийин жана Кайрат Кыргыздын фестивалдарына барып катышып келдим 2 жолу. Ал жактан да жакшы 3-чү, 2-чи орундарды алып жүрдүм. Андан кийин Турцияга дагы 2 жолу, аякка да фестивалдарга катышып келдим. Анан эми баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, эми учурда деген өзүмдүн күчүмдү топтоп, ушул убакта эми өзүм эле сольный концертин берсем кызыксыз болуп калабы, мени эми чынында деген ырчы катары эл анча тааныбайт болуш керек деп, анан ошол Кайрат Дархан уулу деген бар, биздин Кыргызстандан чыган. Ошо ал дагы көптөгөн долбоорлордун автору болуп жүрөт. Ошол сунуш киргизди. Эже ушундай сиздин ырларыңыз бар экен, жакшы ырларыңыз бар экен, угуп жүрөм дайыма. Ошо менде Кыргыз-Казак достугу долбоорунун 4-эме болуп атат. Ошого деген катышып өзүңүздүн эмеңизди чыгарып албайсызбы деди да, атыңызды элге дегенинен анан ойлондум, бир жума ойлондум. Мен эми чын эле коркот экенсиң, мындай нерсе чоң мындай иш-чарадан. Өзүң болсо жанагынтип ырдабай жүрсөң элди деген сени таанып алса, мен как журналист катары таанып дечи деп анан 3 күн ойлондум да анан макул болдум. Мейли анда көрөйүнчү деп.
Анан ошо менен аракет кылып атам, бир айдан ашып кетти, чуркап жүрөбүз. Эл бар экен, журт бар экен, мени сыйлаган адамдар бар экен. Ошол азыр ушул силердин каналыңар аркылуу ошол мени көтөрмөлөп, мага деген ушунчалык баягы билеттерди сатканга, тигиндей мындайларга жардам бергендердин баарына ыраазычылык айтып кетким келет. Өзүмчө сүйүнүп атам да, ошо Аллама да шүгүр, анан ошо мени биздин долбоорду колдоп, ошо биздин билеттерди дагы өткөрүп беришип атат көпчүлүгү, аракет кылып Эң атат. сонун. Анан кийин кыргыз-казак достугу 2019 деп өзгөчө аталыштагы долбоор концерт уюштуруп жаткан кез экен. Эмне себептен кыргыз-казак достугу? Бул жакта казак артисттери да катышабы, же болбосо казак элинен бир айым келип катышабы деген суроо жаралып турат. Негизи бул жерде сольник концерт меники болуп аткандан кийин Казакстандан дагы Казакстандын халык артисти келип атат. Ал деген домбура менен дагы, жандуу менен дагы, эстрада менен ырдайт, таланттуу кыз. Анан ошол экөөбүз биригип, биз экөөбүз эле ырдайбыз негизи. Анан конок катары ошо 3-4 кишини чакырып койдук. Баракелде. Эң сонун. Анан азыркы учурда даярдык эми кандай жүрүп жатат? Буюрса, жалпы жолдон бүтүп калды. Бутума чуркубайды. Убакыт улам жакындаган сайын биз ага чейин жүрө беребиз го, дагы бир ай бар депчи. Мында именно бир жума калганда аябай тытынып атабыз. Жөн эле таяка бияка азыр общаларды илип атабыз. Андан башка моминтип силерге окшогон телевидение, радиолор чакырып атат. Аяка да барганыбыз бет этип атам ошо. Эң сонун. Эми анан жогоруда айтып калдыңыз, Кудай буйрса, мынакей турмушка чыгып, бала бакыралуу болуп, анан баягы ортодо пауза болуп калып, көп көңүл бурбай калган, анан көбүнчө ушул гезит журналдары менен алектенип калгам депчи. Анан кайрадан мынакей жаңылануу десек болот муну деле. Жаңыланып, баягы элге өзүңүздүн талантыңызды дагы да болсо тартуулай деп турган чагыңыз, ушуну тартуулайын деген учурда өмүрлүк жолдошуңуз, бала бакыраңыз каршы болгон жокпу? Бардыгы каршы болгон үчүн ушулга чейин ырдабай жүрдүм да. Анан мында деген эми баягы биз деген тиги жанагы Союзбек деген кудул бар го. 50дөн кийинби эме болуп калат экен го, аялдарчы генерал болуп калып турбайбызбы? Бардыгына деген өзүбүз аракет кылып, өзүбүз ошо каяка базабыз десек базып, ошо ырдайбыз десек ырдап дегендей. Ошондой деңгээлге жеттим го деп ойлойм да. Балдар да чоңойду, неберелер чоңоюп калды. Анан ошон үчүн ойлоп атам, эми колдойт го депчи. Баракелди. Бүгүнкү күндө ошондо сиз генералсыз, Генерал болуп ошо өзүмдү өзүм билип атам да. Эң сонун, мынакей ардактуу телекөрүүчүлөр, анан биз сапарыбызды улантырмакчыбыз. Кимде ким өзгөчө жагымдуу суроолор болгон болсо, сиздер үчүн WhatsApp номерубуз кызматта 0552 45 46 83 сандарын терип, мынакей бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз Гүлбайыр Абдурумова жекебизге жагымдуу суроолоруңуздарды, каалоо тилектериңиздерди арнасаңыздар, мынакей өзгөчө берилген суроого же болбосо каалоо тилекке мындай жагымдуу билеттерди берем деп турган чагы Сейтек борборунда 12 октябрда өтө турган Кыргыз-казак достугу 2019 долбоору 4-сезон аттуу концертке чакырат дейлик. Бул жака мынакей кыргызымдын аттуу баштуу таланттуу ырчы айым мырзалары келет экен. Ким деп турсаңыздар, Сезбек Искеналиев баштаган Айбек Касымов, Кайрат Кыргыз, Светлана Урмолдоева, Сааданбек Байзаков, Имарат Сахматова, Санаалаштар тобу жана бийчилер топторуна келип катышат экен. Келип көңүл ачып кетиңиздер деп мынакей атайын сиздер үчүн белектерди ала келген экен дейли. Андыктан суроолорду бергенде жана ошондой эле каалоо тилектерди арнаганды унутпаңыздар дейли. Бул клип качан, кайсыл убакта, кандайча тартылып калган? Ошол туурасында сүйлөшсөк, өзгөчө болгон экен, жагымдуу. Рахмат. Эми негизи деген ошол айтып атпаймынбы? 3 жыл мурун ырдап жүргөндө жана Аскат деген, Субанбеков деген, Суперинфо деген бала менде иштеп кеткен газетада. Анан ошол өзү келип калды, эже ырларыңыз бар турбайбы, мен сизге деген тартып берейин, өзүм жардам болсун ушундай деп өзү сунуш киргизди. Анан эми өзүм баягы кол алдында мурун иштеп кеткен балдар өздөрү жанантип эме кылып атса, мен деле эстеликага мейли бир клип тартып көрөйүн деп анан тарттык. 2 күн жүрдүк, бир күнү Алачарда, бир күнү эмеде жүрдүк, жана Ататүрк паркында. Аябай кыйын экен. Анан ошондо түшүндүм да, ушундай оор жумушту тандап алыптырмын депчи. Баягы артисттерге эмеге сынтак беребиз го, кечке эле микрофонду кармап эле жыргап ырдап коюп эле чыгып кетет депчи. Көзү артында аябай көп түшүк бар экен да. Анан ооруп калдым кийин. Анан ооруп калып кандай кыйналып жүрдүм. Ошондой жанагындай каарда деген элестетсең, көйнөкчөн туруп алып, ал бир эле жолу ырдатпайт экен да, 99 жолу ырдатат экен. Ар бир жерден кадр алыш үчүн. Ана ошондо түшүндүм, аябай кыйын экен. Бирок ошондо дагы кой мен ырдабай эле коеюнчу дебей, тескери унутуп баштадыңыз. Кайра анан баягы клипти алып анан элдерге бергенде эле элдер уже эметип баштады да.
Ай сен үнүң бар турбай, ырдай берсең боло турбайбы, ого тура шыгыма шык кошуп эле кайра эле мен неме кылып коюшту да, көтөрүп анан. Кийин анан ошо жанагы өзүмдүн досторума кошулуп калдым. Баягы фестивалда чогуу болгондо ошо Имарат Сакматова, ошол эле Садамбек Байзаковдор менен чогуу Кайрат Кыргыз уюштурган фестивалдарга барып, ошондой эле тиги Турцияга дагы барып, ошол жактан анан тааныш болуп калдык. Ал чөйрөдөн да досторду күттүм. Анан азыр мен өкүнбөйм да, кайра ушундай жакшы досторду таптым. Андан сырткары ырдап жүрөм. Клиптерди болсо биринин артынан бирин чыгарып атабыз. Анан эми мына өзүңөр көрүп тургандай буйруса дагы алдыда бир чоң иш чарам турат. Ошону ийгиликтүү аткарып алсам, өткөрүп алсам деп ушунчалык азыр эме кылып атам, болгон күчүмдү жумшап. Анан эми дагы буйруса алдыда клип тартайын деген максаттарым бар дагы. 99% эмгек, 1% талант деген сөздүн чындыгы 100% экен да. Ооба, талант керек экен бул жерде. Андан кийин барып аракет кылыш керек. Баракелде. Бул жака дагы СМС билдирүүлөр келип жаткан кездери саламатсыңарбы, Пирамида каналы эң сонун алып барасыңар. Кандайсың Эрлан, ден соолук жакшыбы деген экен. Чоң рахмат. Өзүңүздүкү жакшыбы? Гүлбара эжекеме рахмат деген экен. Өмүрү узун, бактылуу жар, бактылуу апа болуп жүрө берсин. Кербен шаарынан Мөөркан эжеңер дептир СМС билдирген экен. Ушундай сонун үнүңүзгө береке, сизге чыгармачылык жетишкендик каалайм. Боло турган концерт аябай жакшы өтөт деп ишенем. Сиздин ишиңизге ийгилик деп СМС билдирүп жиберген экен. Рахмат. Бул жака дагы СМС билдирүүлөр келип баштаган кез экен. Саламатсызбы Гүлбайра деп туруп кайра өчүрүп ташташкан экен. Жакшы эле СМС билдирүү жазып туруп өчүрүп алышкан экен. Саламатсызбы Гүлбайра, Кутман таң, талантыңызга таазим, өнөрүңүз өркүндөй берсин, үнүңүзгө береке деп жазып ийген экен. Апа кандайсыз, ишиңизге ийгилик, мен келиниңиз Жазгүл, ден соолукта болуп, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз, ишиңиздерге ийгилик деп СМС билдирүү жазып жиберген экен. Келиниңиз. Башталган кама коңуңуз го келиниңизди. Ооба да. Кайненесине баягы кошомат кылып жаткан кезде эле. Гүлбара эже, мен сизди биринчи жолу бере турган концертиңизди байсалдуу болсун деп тилек кылам деген экен. Рахмат, рахмат. Абдан сонун СМС билдирүү келип баштаган кезде саламатсызбы Кутман таңыңыздар менен, мен атым Бек Султан, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм, Пирамида менин сүйүктүү каналым деген экен. Салам. Эжекебиздин концерти качан экен деп СМС билдирип жатып экен. Кудай буйрса 12 октябрь күнү Сейтек борборунда бир жумадан кийин, туп-тура бир жумадан кийин концерт болот дейлиги. Пирамида берүүсү ишиңиздерге ийгилик деген экен. Бул жака дагы СМС билдирүү келген экен. Ассаламу алейкум, Пирамида каналынын жалпы жамааты. Бүгүн бизде кош майрам деген экен. Кайнагам 60 жашка толуп жаткан кезде аты Исмаилов Замирбек Абдулашимович, жана ошондой эле бүгүн уулду болду эле, неберелүү болдум. Больницадан выписка кылышат. 2 октябрь төрөлгөн деген экен. Куттуктап койгулачы деген экен. Биз дагы тилектешпиз. 60 жаш Кутман Курак мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу Замир мырза. 60 жаш акыл эстүү курак экен, акырын шашпай аккан булак экен, турмуштун шарапатын көрө берип, ушул кезде байлык, бакыт турган экен деп жагымдуу сөздөр менен жалпы Пирамида каналынын атынан сизди чын дилибизден куттуктайбыз. Жана ошондой эле неберелүү болушуңуз менен урматтуу Түлөберди мырза, сизди да куттуктайбыз. Ошол небереңиз кыргызымдын чыгаан мырзаларынан болсун демекчибиз дейли. Эң сонун. Саламатсызбы Гүлбайра эже? Гүлбайра, мен Динара эжең дептир, ийгилик каалайм, сага ден соолук, концертиңди жакшы өткөрүп ал. Деп СМС билдирип жатып ийген экен. Эң сонун. Анан эми келиңиз, Кудай буйрса мынакей Кыргыз Гербени журналы жана ошондой эле Гербен кыз жигит Шамбала сүйүү махабат гезиттеринин башкы редактору болуп эмгектенип келесиз буга чейин. Анан ошол гезиттерде кандай кызыктуу учурлар, кандай кызыктуу окуялар болот дейли. Мынакей башкы редактор деген бул мындайча айтканда оңдоп түзөөчү деп түшүнсөк болот. Ошол көптөгөн сөздөрдү оңдоп түздөп, баягы буга дагы өзгөчө талант керек, өзгөчө убакыт, анан баягы кыргызда жакшы сөз бар го, көздүн майын алат депчи. Ошо көздүн майы кеткенче аябай катуу эмгектенип келесиз. Ошол туурасында бир кененирээк айтып берсеңиз. Эми кызыктуу деген баягы жаш окууду жаңы бүтүп келген эмелер келишет, студенттер келгенде деген аларга деген өзүмдүн деген тажрыйбамдан бөлүшөм. Туура эмес жерлерин өзүң айткандай оңдоп түздөйм. Анан ошону деген баягы баалагандар болот экен, баалабагандар болот экен. Анан өздөрү кичине баягы менден тажрыйба топтоп алгандан кийин өз алдынча журнал чыгарып кетишип атат, өз алдынча газеталарга редактор болуп кетип атат. Бирок мен аябай сыймыктанам ошол бизден окуп, бизден үйрөнүп, ошо
Анан ошол башка жерге барып иштеп, анан кийин өздөрүн дагы Өз алдынча. андан ары дагы тажрыйба топтоп, алар да мага окшоп бир чоң эмен кесипти аркалап жүрүшөт да. Баягы биздин ошо кыргыз караван мурунку, азыр болсо кыргыз кербен болуп калды го. Кыргыз караван дегенде эле бизде кербен да улам жүрүп жүрө берет экенбиз да ошентип эле. Кербен деген токтобойт деген сөз го, ошондо көч жүрө берет дегендей эле. Биздин дагы ошол келген балдардын баары ошентип өздөрүнчө өз алдынча кетишип атат. Ошол эле жана айткандай, ошо Аскат Субанбеков да Суперинфодо почти ошо жооптуу редактор болуп калды, адыл ошондой эмеге деңгээлге жетип калды да. Андан башка дагы Назгүл Мамытова деген бар, ачык саясатта дагы башкы редактор болуш дейт. Андан башка жана Назгүл Кулманбетова деген бар. Ал дагы көптөгөн газеталарда редактор болуш деп жүрүп, азырда биз өзүнчө бир сайт ачып кетти да. Негизи биздин могу баягы эме деп коет го, ар бир эменин өзүнүн бир жакшы бир эмеси болот экен да. Биздин кыргыз каравандан тарбияланган кыздар балдардын баары учурда жакшы жерде иштешип атат. Мен ошондо мындай угуп алып сүйүнөм да. Ал кыз менде иштеп кеткен, ооба бул бала менде иштеп кеткен деп кээде баягы эме кылам да, толкунданып, ичимден ушунчалык сыймыктанып отурам. Анан эми баягы кызыктуу окуя болобу Ак жолдой редакция экенсиздер да. ошону айтып атпайм. Анан биздин кыздар да айтып коет, баягы көбүнчө башка эмеден келишет да, редакциядачы. Анан келгенде эле баягы бизге келип эле эже сиздин деген эмеңиз аябай абыра жакшы экен, анан сиздин да жолуңуз жакшы экен деп ырымдап келишет. Анан көпчүлүгү жанагындай 28-30га чыгып калган кыздар дагы бизге келгенде турмушка чыгып кетет да. Анткени бизде кыз жигит бар да. Анан мен ойлоп калам, ушу анан үйлөнбөгөн балдар да үйлөнөт да, ошо бизден келипчи, отуруп калган кыздар менен балдар. Анан эми кызыктуу деп айтайын десем, бизде эми баягы көбүнчө эле андай кызыктуу деле эмелер болбойт. Эми мен кыз жигит жөнүндө айта турган болсом, бизде таанышуу бурч деген бар да, рубрикабыз. Анан баягы келе берет. Эми ал жерде деген жогорку билимдүүсү да келет, акылдуусу да келет, алкашы да келет дегендей биздин эшигибиз бардыгына бирдей да. Ооба. Анан бөлбөйбүз да, сен алкаш экенсиң, же болбосо сен жаман экенсиң деп жанан. Баягы көбү эле ошону жанантип өздөрүнө жар издеп келишет. Аялдар да келет, эркектер да келет. Менде бир мындай жагымдуу окуя деп айтсамбы, же кызыктуу окуя деп айтсамбы, мындан 3 жыл мурун 58-деги бир эже келди да, чоң гүл көтөрүп, анан кийин торт көтөрүп алыптыр. Анан ошол айтты да, мен турмушка чыгам деп жанан, 58-ге чыгып алып деле бул турмушка чыгам деп келиптир деп өзүмчө жаман көрдүм ал кишиничи, аябай жаман көрдүм. 58-де эмне кылат эми, күйөөгө тийип деп. Жөн эле жата бербейди. Анан өзү айтып атпайбы, шаарда 3 кафем бар дейт, күйөөм казы болуп калган дейт. Анан башында дейт, 1 жыл дейт, Куда сөөктөр менен дейт, жаңы жыл тозуп, майрамдарда чогуу отурчук дейт. Келиндер бар экен да. Ошо 2 келиним, 1 кызым бар деди го дейм. Анан кийин эле дейт, бара Куда сөөгүм деле, ошол эле өзүм балам деле, кызым деле өздөрүнүн үй бүлөсү менен семейный эле тосуп калышы дейт. Мени эч ким эстебейт дейт. Анан ошондо отурдум да, кой. Мен кыз жигитти окуп отурсам эле ошол жерде жанагындай эмелер бар экен дейт. Анан уят сыяктуу жыштырып эле келдим деп ошентип барам. Келди. Өзү жашынакай шакылдаган эркектей болгон аял экен. Анан ошол үйлөнбөдү бизденчи. Анан чакырды, бардым. Анан эми азыр жашап атабы, жашаган жокпу билбейм. Ошо Толкун деген эже болчу, ошо 58 болчу, азыр бир 61-62-ге чыгып калды го. Анан эми ошондой учурлар болот. Анан мен кээде ушунчалык кубанам да, ошондой. Бу деле баягы кыргызча айтканда бизде деген баягы соопчулук иштеп коет го. Мигин ошолорго деген жок дегенде жанантип жардам бергенчи. Эми алар деле баягы өздөрү көчөдөн издеп таба албайт экен да. Туугандар аркылуу, жеңелер аркылуу илгери табышчу эмес беле. Анан азыр деген көпчүлүк эле ошо газетадан, анан азыр жана эме болуп калбады, телевизорлордун астынан таанышам деп чыгып атпайбы көп эле жана. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, интернеттен деле табышып атат. Анан биздин кыз жигиттин ошол негизги эмеси ошо көбүнчө ошол өздөрүнө бир бакыт издеп келишет да, мындайча айтканда. Ушул жерден бактымды табамбы депчи. Анан биз деле ошолорго эме болуп калабыз да, мындайча айтканда. Жеңелдиктин ролун ойноп калабыз биз деле. Анан адамга адам эме болуп кеткен го, ошондой. Ошондо мынакей айтып калдыңыз, кыз жигит гезитинде ошол таанышуу бурчу баракчасы бар деп калдыңыз. Ошол таанышуу бурчун өзүнчө бир статистика жүргүзүп көрдүңөр беле, ошол бизден канча адам баш кошуп, баягы бактылуу болуп жашап жатат деген изилдепчи? Жандай силерде жокпу азырынча? Негизи деген баягы жана 14 февраль эме болуп калды го, сүйүү күнү болду го. Ошондо биз деген 7 жыл мурун, 8 жыл мурун элди туурап мен дагы кафеге чакырып, ондон жуптап келип, бизге келет да көбүнчө өздөрүнүн эмелерин берип кетет да. Таанышуу бурчкачы. Өздөрүнүн бою канча, салмагы канча, каяк тиштейт, канча жаштан канча жашка чейин керек дегендейчи. Өздөрүнүн эмелерин берип кетет бизге, анкеталарын.
Анан биз баягы анкеталарды толтурабыз. Тиги кыздардыкын, өзүнчө балдардыкын. Анан ошентип туруп мен келгендердин баарына 2 ай мурун жарыяладым. Эгерде ушул жерден неме кылсаңар, бул силердин өзүңөрдүн немеңер. Келгиле уялбагыла деп мен 7-8 жыл мурун ошону уюштурган биринчи жолу. Анан эме келип тарткан ошондо. Кайсы канал тарткан экенин билбей атам. Бир канал келип тарткан. Менде эмеси бар, дискиси бар. Анан 10 жуп келген. Ошондо 50 жашка чейинкилер болду деп жашырактарды алдык деп атайын. 25 жаштан 50 жашка чейинкилерден 10 киши келди. Ак үйдө иштегендер да келген ошондочу. Мен ушунча сыймыктанам да ошондо. Ак үйдө иштегендер келгендечи. Ошол жакта ошол бир эмеде иштейткенде бир жогорку кеңештегин бир секретары же жардамчысы ошондой мени менен эле тең болчу. Ошондо 50ге чыга элек убактар жаш болчу да 48-46. Анан жакшы өткөрүп, ортодо ырлар окулуп, жанагындай анкеталарга ар кандай эмелерди коюп, кимге кандай эме жагат деп толтурушкандан кийин ар кандай оюндарды эме кылып, бийлетип эки-экиден кылып. Аябай сонун болгон ошобузчу. Анан ошондон бирөө үйлөндү. Кийин ошо бирөө үйлөндү да. Анан мен ойлойм да, ар бир эмем жакшы эле эме менен өтөт да, мындай шаңдуу болуп, аябай мындай кызыктуу болуп өтөт да. Анан журналисттерди билесиң да, биздер жаш кыздар иштейт көбүнчө. Алар өздөрүнүн идеясын айтат, мен макул болом, анан ошо менен эле көпчүлүк менен эле бүтүп калат да. Баштаганча коркосуң го, баштагандан кийин уже эл менен эле өз билинбей эле бүтүп калат. Ийгиликтүү аят экен, негизгиси. Мынакей азыр карап отурсак, карамагыбызда дагы жарым саат убакыт калган экен, 30 мүнөттүк. Азыр болсо мынакей атайын сиз куру кол келбей, жалпы кыргыз элине жагымдуу ушул билеттериңиз ала келген экенсиз, кыргыз-казак достук аттуу концертиңизге. Анан азыр болсо бүгүн 4 билет ыйгаралык, 2 билетти мынакей суроо узатып кетели. Кыргыз кербени аттуу журналы жана ошондой эле Кыз жигит деп сүйлөп калдык гезити кайсыл жылдары, кайсыл убакта, кайсыл айда жарык көргөн дейлик, басылып чыккан кыргыз элине. Биринчи суроо ошондой болсун. Ал эми экинчи болсо 2 билетти баягы сизге жагымдуу суроолорду, жагымдуу калыптектерди узаткан айымдарга, мырзаларга берелик, Туура. Эң сонун. Бул жака дагы СМС билдиргендер, Гүлбайра айым, ишиңизге ийгилик, концертиңиз жакшы өтсүн, баары жакшы болсун, эч кемибеңиз болсун, толсун, төгүлбөсүн, чачылбасын деп жазып ийген экен сизге. Бул жака да СМС келген экен. Уулум Замирбекти туулган күнү менен куттуктаймын. Чинден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, аман эсен балдардын төрүндө отурсун. Мен 80 жаштагы апасы жана карындашы деп СМС билдирип жазып ийген экен. Баракелде. Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунун Акташ айылынын тургуну Курманалиева Алимаканды туулган күнүнө жакшы сөздөн айтып коюңузчу, жамаатыңызга рахмат, 49 жашта деген экен. Салам Пирамида каналы, силердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Кидибаев атындагы мугалимдер жамаатынын кесиптик майрамы менен куттуктаймын. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалап, кесиптештериңер Кадыркулова Аида деген экен. Гүлбайра, ишиңизге ийгилик, сиз үчүн мугалимдин орду кандай? Мугалимдердин кесиптик майрамынын алдында сиздин оюңуз кандай деп СМС билдирип жаткан экен. Мугалимдердин майрамы да бүгүн аны унутпайм, куттуктайм деп. Саламатсыздарбы, эжеге ийгилик, ырдап берсинчи деген экен. Алдыңкы мүнөттөрдө сураналды эле. Аны эмесе келиңиздер, ардактуу телегөрүүчүлөр, бир жагымдуу музыкалык чыгарма жаңыртабыз. Андан кийин сапарыбызды уланталы. Жалпы мугалимдердин урматына дейлик. Aruu bakçalur bir calıngansız
11 жыл окуп мектепте окууда өткөн убагым ойготуп акыл сезимди окуткан бизди мугалим демекчи. Мынакей жалпы мугалимдер күнү менен бүгүнкү 5-октябрь күнү мынакей белгиленди. Биздин мугалимдерди, биздин билим берүүчү агайларыбызды, эжелерибизди коттуктайбыз. Ар дайым бар болуштун, аман болуштун демекчибиз. Эч качан мынакей жамандык көрбөй, жалпы бизге окшогон мотурайган бөбөктөрдү 11 жыл окутуп, 9 жыл болобу, 11 жыл болобу эл алдына чыгара берсин демекчибиз. Мынакей мугалим дагы бир өзгөчө ардактуу кесип десек да болот дейлик. Дароо эле бул жака СМС билдирүүлөр келип баштаган экен. Гүлбария эжекем, кандайсыз? Замир байкемди бүгүнкү 60 жаш Кутман Кура менен куттуктап, ырдап бере аласызбы? Ишиңизге ийгилик, ишиңиз илгерилей берсин деп карындашы Мирагүлдөн деп СМС билдирүү келген экен. Көптөгөн СМС билдирүү келет атат, ырдап берсинчи деп бир жагымды ырдатпайлыбы сизде? Макул анда эми баа көпчүлүк баалар деле баа эме кылып атат да, эми бул кандай ырчы, кандай ырдайт деп элге кызык болуп атса элем. Өзүң айткандай бир куплет болсо да ырдап коеюн. Негизи баа мен өзүм ошо жана айтпадым жогоруда, клип тартырып жүрүп аябай катуу ырдым да. Ошондо деген ушул жана ден соолук деген ырды ырдап жүрдүм. Ден соолук деген адамга керек экен да көрсөчү. Албетте. Анан ошо ден соолук жөнүндө бир куплет болсо да ырдап коеюн, ошол жогорудагы ошол бизди угуп ушул жерде кандай ырдайт деп күтүп аткандарга баардыгыңыздарга ден соолук каалап, ошо ден соолук деген ырдан бир куплет ырдап коеюн. Кеткен эмесе. Ар адамга жараласын ден соолук, алтын байлык асыл болуп тең болуп, адам кылган адамды бакыт экен, бакыт экен, бакыт экен ден соолук. Ойлоп этем кабыргам, ар адамга болот экен ден соолук. Айтып экен бул дүйнөдө адамды асыл экен, бакыт экен ден соолук. Бакыт экен, бакыт экен, бакыт экен ден соолук. Баракелде, кол чабалар болсун, үнүңүз эч качан өчпөсүн, өзгөчө жагымдуу чыгарма жаңырып өттү. Ар дайым ар бир адамга ден соолук каалайм, угармандарга да, көрөрмандарга да баарына. Эң сонун айта кетчү нерсе, мынакей ардактуу теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу эскерте кетели. Мынакей карамагыбызда туп-туура 20 мүнөт калган чагы жогоруда суроо узап кетти. Кыргыз Гербени журналынын 1-саны кайсыл жылы, кайсыл айда жарык көргөн, жана ошондой эле Кыз жигит гезити дагы кайсыл жылы, кайсыл айда жарык көргөн. Кыргыз элине басылмалап чыга баштаган дейли. Кимде ким туура так жооп берген болсо, мынакей 12-октябрда өтө турган Сейтек борборундагы Кыргыз-Казак достугу 2019 аттуу долбоорунун 4-сезон концерти боло турган. Концертке чакырабыз дейли. Бул жакта мынакей биздин Гүлбайра Турмова эжекебиз жана ошондой эле казак ырчысы дагы өзгөчө жагымдуу концерт тартуулайлы деп турган кездери. Бул жака дагы өзгөчө ырчы мырзалар, айымдар келет. Кимде турсаңыздар: Сезбек Искеналиев, Айбек Касымов, Кайрат Кыргыз, Светлана Урмолдоева, Сааданбек Байзаков, Имарат Сакматова, Санаалаштар тобу жана ошондой эле жаз бийчилер тобу экен. Келип көңүл ачып кетсеңиздер болот. Кимде ким туура тапкан болсо, 2 билетти дароо эле ыйгырабыз дейли. Бул жака дагы СМС билдирүүлөр келип калган экен. Салам пирамида, ишиңерге ийгилик, ала баш айылынын мугалимдеринин майрамы менен куттуктап, иштерине ийгилик, ден соолукта болушун деп Талиу аттуу мырза жөнөткөн экен. Урматтуу пирамида каналынын жамааты, түйшүктүү ишиңиздерге ийгилик, Гүлүнүн концерти ийгилик коштоп, жагымдуу өтсүн деп СМС билдирүү жазган экен. Сизди тааныган адамдар жазышса керек дейлиги. Гүлбара эжекебизге суроо берейли деди элек. Гүлбара эже, канча балаңыз бар, жолдошуңуз ким болуп иштейт, үй бүлө жөнүңүздө маалымат бере аласызбы деген экен. Сиз аябай кызыгып жаткан кез экен. Канча балаңыз бар деп туруп мынакей үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи деп дагы бир СМС билдирүү келген экен. Жолдошум да өлкөбүз ошо чогуу Кыргыз караванында чогуу иштегенбиз, ада журналист адагы. Аты Оңолбек Батырканов, 6 баланын энесимин. Мына эмеси. 5 эркек, 1 кыз. Кудай мут кылсын. Буюрса 2 келиним бар, анан 4 кичкей.
22'de, анан 20'da анан эгизтерим бар, бир бала, бир кыз. Алар быйыл 11 класста окушуп атат. 11 класста ошо. Баар тең бой жетип, бой тирип калган кездер экен да, Кудай буйрса. Анан ошондон улам, Кудай буйрса мен дагы кырчы болоюн эми, өзүм убакыт бөлөйүн деп турган чагыңыз экен да. Жана айткандай эле ошо өзүмдү өзүм билип эметип атам да. Туура эле айткандай эле генерал. Дагы бир уулуңуз же кызыңыз болгондо туп-туура генерал болмок келсе, баатыр эне болуп, бирок ошондо дароо эле чыгып ырдап жүрмөк экенсиз, Кудай буйрса дейли. Бул жака дагы СМС билдирүү келип калган чак экен. Саламатсыздар, Пирамида каналы, сиздерге ийгилик каалайбыз. Гүлбир эженин концерти жагымдуу өтүп кетсин деп СМС билдирip ийген экен. Чоң рахмат дейли. Анан айта кетчү нерсе мынакей, негизи эми бара-бара кандай ойлойсуз? Кудай буйрса ушул гезиттердин, журналдардын башкы редактор боюнча эле калып кете бересизби, же болбосо көбүнчө эми ырчылыкка басым жасайсызбы? Эми каалоо күчтүү болсо баарына жетишсе болот да. Кудай ден соолук берип, анча-мынча бөдөгүстөн сырткары болсо, мен ойлойм дагы эле экөөнү алып кеткенге аракет кылам. Эң сонун. Анан мынакей бүгүн 5-октябрь мугалим күнүндө белгилеп жаткан кезде, туптура 2 күн мурун мынакей эми ар жылдын 5-октябры мугалимдер күнү деп бекитилди, Кудай буйрса. Анан баягы бала кезге көз чаптырып келсек, мектепте окуп жүргөндө кандай кыз элеңиз? Мен аябай созулган кыз болчумун, такыр сүйлөчү эмесмин. Мугалимдердин баары мени жакшы көрчү аябай. Анан аябай жакшы окуучумун, алдыңкы лидерлер болчумун да, ал убакта да лидер болуп жүрчүмүн. Анан ушу 7-класстан баштап эле ал жерде деле баягы активный окугандарды жакшы көрчү да. Анан эжекелер мени кошо эле пионер вожатыйлар, постоянно ошолордун жанында жүрчүмүн. Эки чачым узун болчу, мээрге бантикти момундай кылып тагып алчумун да. Анан аябай тыкылдап кыздардын, балдардын деген кулактарын текшерип, чачынын бетин текшерип эле ошол убакта деген эме деп койчу эле го, тазалык деп айтып койчу. Ошо тазалык немесин аткарчумун. Анан ошо мектепте деген шахмат болобу, шашки болобу, баскетбол болобу, олимпиада болобу, бүт баарын эле мен барып жүрчүмүн да. Анда да ушундай болчумун да, тытын эле жүрчүмүн ошо. Бүт баарын убактап, үйгө келип алып, үйгө келгенде дагы нан жаап атсам да китеп кармап отурчумун. Ошол убакта 4-классдан баштап эле ушул жана чоң томдорду окудум. Апам байкуш ошондо көзүң кийим аягы эметип калат. Окуга десе болбой, ал убакта деген азыркыдай эме жок да. 12'де светтерди өчүп салса, журканын ичине кирип алып, анан жана свечада сыяктуу эмелер бар болчу, ошону тийип алып окучук да. Ошону азыркылар компьютер тиктеп атпайбы, а биздин убакта китеп окучук. Ошо китептен улам мен ойлойм да, ошол чыгармачылыкка жакын болуп калдым окшойт депчи. Ошол жана Төлөгөн Касымбековдун, ошо Жантешевдин китептерин окудум. Андан кийин ошо Чыңгыз Айтматовдун, Алып Токонбаевдин китептерин окудум. Казат Акматов дегендикин көп окудум, жана Мунабия деген. Ар бир эмеге жана эженин жана Сооронбаева, Зура Сооронбаеванын Астрагүлүн тим эле диалогуна чейин жаттап алчумун. Тим эле бүт мээме бат эле келип калчу да. Ошону кадимкидей эметчимин да, ошого кирип кетчүмүн. Анан кийин эле могу азыркы эмелерден жана эме бар го, азыркы журналисттерден. Мамыры гүлдөгөн жерде деген китеби чыккан. Ошо 79-жылы чыкты болуш керек. Атын унутуп атам. Телевидениеде иштейт го. Ошол эженин китебин окуп, ага да таасирленгем. Айта кетчү нерсе мынакей 50 жылда эл жагы демекчи, жогоруда айтып калдыңыз, биз китептерди ачып алып окуп, журканын астына жакшына алып депчи. Анан азыркы учурда электрондук китептер чыга баштады. Сиз айткандай мынакей жаңыланып, компьютерден окуйбуз деле, китеп окуайлы, ошол эмеден көбүнчө окупчу, көп маалыматтарды ушул интернет блоктардан алабыз да. Сиздин оюңуз боюнча негизи кандай жеңилдик туудурат, оңой бат мээге сиңилет дегенчи? Китептен окуганбы, же болбосо электрондук китептерденби? Негизи китептен окуган жакшы да. Ооба. Ал да зыян эле алып келет да, көздү кургатат экен, мээни кургатат экен, кулакты дагы баягы эме кылат экен да, алда антип кулактарына тагып алып анында окушуп атпайбы, ошонун баары зыян экен да. Мен өзүм баягы Шамбала газетасында жалаң ден соолук жөнүндө жазабыз да биз. Абдан зыян экен. Азыр билинбегени менен мен ойлойм бир 10 жыл, 15 жылдан кийин элдин баары эле бири-бирине мындай муздак болуп калат го деп корком да менчи. Мындай. Мисалы үчүн ушул үйдө отуруп да экинчи этаждагылар бири-бирине телефон менен чалып тамакка чакырышат. Же болбосо азыр деген телефон менен бири-бирибизге эме жөнөтүп атпайбызбы, кабарчы. Мисалы тойго келип кал. А мурун чакыруу деген болчу. Атайын бирөөдү айылдан ат менен болобу, машина менен жөнөтүшү эле го чакыруу деп. Азыр бүт баары эле баягы сен айткандай жеңил болуп атат, бирок ден соолукту талкалап атабыз да. Аны байкаган жок. Бир баягы оң жагына өтүп атабыз. Анан ден соолук жагына караганда абдан эле зыян болуп атат да. А убакыт жагынан алганда абдан тез болуп атат. Ал жагы жакшы. Бул жакка да СМС билдирүү келиптир.
333 сандар менен аяктаган абоненттен. Гүлбайра 6 баланын энесисиң, баарын чоңойттуң, үйлөнтүң, элдин жүгүн аркалап жүрөсүң, өзүң дайыма татынакай бойдон жүрөсүң, суроом. Ошонун баарына кантип убакыт табасың деген экен. Абдан кызыгуу менен жөнөткөн экен. Айтып атпаймынбы, ошол негизи адам деген баягы эркин күчтүү болуп, каалоң күчтүү болсо, баардыгына жетишсең болот экен да. Анан мен апам айтчу эле да, 3 нерсени жаман көрчү да, ошол жалкоолукту, анан кийин калп айтканды, анан ууру болгону жаман көрчү да. Анын саарында уурдабай бирөөдүн немесин, анан калп айтып, анан жана жалкоо болсоң бул 3 нерсе анан сага жакшылык алып келбейт да, ийгиликти алып келбейт. Ошон үчүн ошо 3 нерсени дайыма өзүнөн алыс кылса, баардыгына ийгиликке дагы, баардыгына жетишсе болот да. Жогоруда сурап жатсак, 17 январь 2011 жылы жарык көргөн деп жооп берген экен. Тилекке каршы туура эмес, ардактуу теле көрүүчү, чамдаңыздар дейли. Мынакей дагы бир жолу эскерте кетейин. Кыргыз кербени аттуу журналы качан, кайсыл айда 1-саны чыккан, жана ошондой эле Кыз жигит аттуу гезити дагы кайсыл жылдары, кайсыл айда жарык көргөн. Кимде ким туура жооп берген болсо, жогоруда айткандай, мынакей Сейтек борборунда өтүп турган Кыргыз казак достук аттуу концертке 2 шакыр билетин тапшырмакчыбыз жана ыйгарамакчыбыз дейлиге. Анан бул жакка дагы СМС билдирүү келген экен. Жумгалдан Караколдун үй бүлөсү Замир Байкемдин туулган күнү менен куттуктайбыз деп СМС билдирип жатыптыр. Урматтуу пирамида, ишиңиздерге ийгилик. Биз кызыбыз Раянын туулган күнү менен куттуктайбыз. Өмүрү узун болсун, бактылуу балалык каалаймын. Баткен району Бүжүм айылынын тургуну үй бүлөңүздүн атынан куттуктайбыз дейт. Чоң эне, чоң атасы Азиза Замир деп СМС билдирип жатыптыр. Саламатсыңарбы? Өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сизге бекем ден соолук. Менин атым да Гүлбайра. Мага бир билет бериңизчи Таластан деп гүл жиберген экен. Макул беребиз. Атыбыз окшош экен, бизге да бериңизчи деп узатып жатса керек. Таластан келгиле, берели. Негизи мынакей бул жакта көптөгөн журналдын жана гезиттердин башкы редактор болуш дейсиз. Анан ошол башкы максаты эмнеде ошол гезиттердин, журналдардын? Сиздер үчүн негизи ар бир долбоор чыгып жатканда ар бир нерсенин максаты болот эмеспи? Ошолго жетели депчи. Анан ошол бардык гезиттердин башкы максаты эмнеде? Негизи башында айтпадым, биздики эң башында Кыргыз караван болуп түптөлгөн да ошо. Анан кийин ал Кыргыз караванды баягы биз деген жылына деген жылдын мыктысын өткөрөбүз да, баягы аттуу баштуу Кыргызстандан баягы эмгек элгесинген чыгаандарды. Анан ошондо баягы тегерек столдо отурганда айтышты да, бул Кыргыз караван деген силер каяктан таап алгансыңар? Караван деген биздин Кыргызда андай сөз жок. Кербен деген сөз бар деген, анан мен ошолордун сөзүн эске алып Кыргыз кербени кылып койдум. Анан негизи караван деле, кербен деле баягы айтып атпаймынбы, баягы көч жүрө берет, бара түзүлөт деген маанинде койдук да. Эми баягы биринчи башталганда ошентип анча мынча эме болот да. Ооба. Анан ошон үчүн түзөлөт деген мааниде, кербен улаана берсин деген мааниде Кыргыз кербени кылып койдук. Анан Кыз жигит болсо ошол баягы таанышуу буруш, баягы Кыргыз караванга да кээде келет да, бизде деген сыр сандык деген бар болчу. Андан башка эч кимге айтылбаган сыр деген бар болчу. Дейт экен дегендер бар болчу. Ошолордо биз баягы жаңылыктарды, атайын шоу эмелерди, жаңылыктарды жарыялаганда туура келбей калат экен да, Кыргыз караванга саясат менен аралашыпчы. Анан ошон үчүн өзүнчө бөлүп кеткенбиз да, ошо Кыз жигит кылыпчы. Анан Кыз жигитте жалаң ошол жаштардын көйгөйлөрү, андан сырткары ошол жана таанышуу бурч, эч кимге айтылбаган сыр, анан маданият тармагындагы, ошондой эле медицина тармагындагылардан дагы ошо элге жарыялачык алар жөнүндө интервью жарыялап. Анан негизи деген бул бири-бирине баары эле эме болот да, бири-бирин толуктап турат да негизи. Шамбала деле ден соолук жөнүндө көбүнчөчү. Ден соолук жөнүндө, анан кийин ал жакта деген баягы элдик азыр дарыгерлер көп чыгып атпайбы? Ошолордун дагы рекламаларын беребиз да. Азыр кыйын болуп атпайбы? Азыр ар кандай жаман оорулар болуп атат. Ошол жаман оорулардан кантип элдик медицинада дарылаш керек? Ошолор жөнүндө дагы кеп кеңештерди жарыялап турабыз да ошол жакка. Эң сонун. Сүйүү махабат өзү айтып тургандай, махабат жөнүндө темадагы көптөгөн сырлар, Анан эми ал деле баягы негизи сүйүү махабат деле көпчүлүк башкача мааниде түшүнөт да. Ал жакта деле таанышуу буруш бар. Ал жакта деле жанагындай урологиядан, ошондой эле женский жактан, гинекологдордон бүт баарынан жанагы элдер деген мындай түз мааниде түшүнсүн дегендей кылып ошол жака бүт баарын берчик да, эмелерди.
4 бетке берчик суроо кылып, суроо жооп кылып. Эми ар ким баягы өздөрү ичинде сактаган, бирок эмеден уялгандар болот го. Ошону сурагандан уялышат да кээ бирлер. А ошону бизге айтышат. Биз деген жооп берчик газетага. Эми мынакей көз ачып жумганча 1 саат убактыбыз соңуна чыгып бараткан сайт, мынакей 1 саатыбыз бүтөрүнө бир нече мүнөттөр калды. Эми жогоруда мынакей суроо берсек, эч ким тилекке каршы жазган жок, туура жоопту. Эми 2 билетти баягы кызыктуу суроолорду узаткан үчүн берелик, келиңиздер. Кимге беребиз? Эсиңизде калдыбы суроолор? Ошол жанагы акырында бирөө ырдап бер деп суранды, ошого бергиле. Эми баягы Ырдап бер деп суранганга, Байкемди куттуктап туруп деп, ооба. Анан кийин менин атым окшош Гүлбайра талаштан чалдым деди го, ошого бергиле. Ошоно бир-бирден беребиз, Ооба. Эң сонун. Анан Ардактуу андай деле сен айткандай жакшы деле башка эч ким деле мага суроо бергендей болгон жок. Жакшы, мынакей ошол сандарды айта кетели, кимдерге бергенибиз. Гүлбайра эже куттуктап ырдап бериңизчи деген мынакей 0703 32 00 23 сандары менен аяктаган абонент экен, Мирагүл деген айымдан келген экен. Ал эми мынакей кийинки менин атым Гүлбайра деген 0556 69 72 98 сандарын аяктаган абонент экен. Сизге дагы бирден билеттер ыйгарылды демекчибиз. Мынакей сизге чоң рахмат, талантыңыз ташкындай берсин, мынакей калемиңиз курчу берсин демекчибиз. Андан тышкары ырдап жатасыз, булбулдай болгон үнүңүз эч качан өчпөсүн. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Ар дайым ошол өмүрлүк жолдошуңуз менен бактылуу өмүр сүрөбүз дейли. Эми сизге эркин микрофон берелик кыскача кыргыз эли менен. Эми ошо эртең мененден бери эле бүгүн мугалимдер күнү деп радиодон деле телевидениядан деле берип атат. Ошо бүгүн жалпы мугалимдерди ошо мугалимдер күнү менен куттуктайм чын дилимден. Ошондой эле силердин да жамаатыңарга чыгармачылык, ийгилик, Чоң рахмат. Чоң жетишкендик каалайм. Анан элиме, журтума тынччылык, үй бүлөгө да тынччылык. Заманыбыз жакшырсын, үй бүлөдө дайыма бөбөктөрдүн күлкүсү жаңырып турсун, жаңылануу боло берсин, өсүү боло берсин. Эң башкысы баардыгыбызга бөөдөгүстан сырткары болуп эле аманчылыкта эле жолугушуп туралы. Чоң рахмат. Силердин да мына Пирамида каналына мен өзүм атыман ошондой эле жалпы мына бүгүн деген уюштуруп атпайбызбы? Кыргыз казак достугу долбоорунун 4-сезон. Ошол жака баарыңыздарды чакырып кетмекчимин. Чоң рахмат дейли. Барып көңүл ачып кетиңиздер. Биздин жакшы жаңылыктарыбызга көп болуп кетиңиздер. Буюрса сөзсүз барабыз дейли. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, мынакей Кыргыз Гербени журналын жана Гербен кыз жигит Шамбала Сүйүү махабат гезиттеринин башкы редактору, ырчы аткаруучу Гүлбайра Турумова болду. Биз болсо сапарыбызды алдын көздөй улантырмакчыбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, ушу менен 1-саатыбызды жыйынтыктайбыз. Эми 2-3 саатыбызда дагы жагымдуу конокторубуз бар. Бизден алыстабаңыздар дейли.